Бери илгери бир музейде Алышка кемпир небереси менен жашаптыр. Алардын бир төөсү бар экен. Бир жолу кемпир Алышкага айтат: "Ай, Алышка, мен туугандарымды көрүп келет элем, эже сиңдилеримди. Бирок мага жылкы керек, жылкы минип барам. Алдыгы өлө турган төөңдү минбейм." "Ай кемпир, сен өзүң жүзгө чыгайын деп калдың. Сенин эжең дагы тирүүбү?" "Азыр сага көрсөтөм тирүүнү. Мо таяк менен чапканда көрөсүң азыр." Болду кемпир. Тамаша. Ачууланба, тамашалап койдум. Эми жылкыны кайдан табам сага? Карайлап. Жылкыны кургак тоонун ээсинен сураса болот экен. Мен элдерден уккам. Барып сурап кел. Кайсы жактан издейм аны? Кебетеси кандай аныкы? Ушундай күн ысыкта басат экем да. Билбейм. Жылкы минип барам дедимби, минип барам. Изде, эчтеке билбейм. "Чоң ата, сиз кайда жөнөп баратасыз?" "Алдыгы чоң апаң конокко барам дейт. Төө минип барса эмне болот эле? Эми буга жылкы издеш керек." деп Алышка жолго чыгат. Кайсы жакка барыш керек? Кайсы жактан издеш керек? Бул тоонун ээсин башында катып бүттү эми. Күнүн ысыгы антет, чарчадым. Мо бактын астына жатып турайын кичине эс алып. Анча мынча ойлонуп, оңбогон кемпир төө минип барса эмне болот эле? Ушундай ысыкта адамды убара кылдырып, же жат ары бери баспай боз үйдө. Басып баратып бир аксакалга жолугат. "Ассаламу алейкум, аксакал. Кургак тоого кантип өтсө болот?" "Кургак тоо алыста. Бул жактан дагы 15 чакырым, 3 тоону ашыш керек. Анан араң жетесиң кургак тоого. Аякта эмне бар?" "Рахмат, анан айтып берем" деп чылат жолго. Буну кемпир жиберсе керек, өзү барбайт эле. Аны коного эле бастырып койсо, жылкы мингизип. Бир топтон кийин Алышка кургак тоонун ээсин табат. Алышка, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң ушундай күн ысыкта, менин жеримде? Айт батыраак. "Мени сага кемпир жиберди. Сенден жылкы алса болот го" деди ал кемпир. Алса болот, бирок мен сага айта турган сөзүм бар. Мен сага жылкы берем, а сен мага тоодон, көлдөн суу алып келип бересиң. Көрдүңбү, солуп атам. "Макул, суу элеби, батыр алып келип берем" деп Алышка жолго чыгат. Чал, сен кимсиң? Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Кайсы жака баратасың? "Бул жакта көл бар дейт го. Ошо көлдү издеп жүрөм. Кантип тапсам болот ушул көлдү, билбейсиңерби? Жол айтып койгулачы мага. Алыспы дагы?" Сага суу керекпи? Анда мындай түзөлө бары бер, ашу көлдү табасың. Бирок тереңирээк кирип суу ал. Тереңирээк кирбесең болбойт. "Рахмат силерге. Силер айтканды кылам, сөзсүз." Бул чал көлдүн ээсин баары билбейт да. Азыр барып колуна түшүп калат. Анан биз да эт жеп калабыз. Туура айтасың, эт жейбиз. Көл жакка баратып, Алышка бир мергенчиге жолугат. "Ассаламу алейкум, аксакал. Каяка баратасыз сиз?" Аксакал бүт өзүнүн окуясын айтып берет. "Аксакал, ал көлдүн ээси бар. Ал жактан эч ким тирүү келе элек. Бирок мен сизге жардам берем. Мен сиз менен чогуу барам." "Макул, балам, рахмат сага." "Мына келдик. Бул ушул көл. Бирок сууну көлдүн ортосунан эле алыш керек. Ал жакта көлдүн ээси бар. Сиз көлгө кирип, көлдүн ээсин аласыз. А мен болсо тетиги аскага чыгып, аны күтүп турам. Сизге жакындаганда тетиги ташты үстүнө түртүйем." "Макул" деп Алышка сууга кирип, көлдүн ээсин чыкыра баштайт. Алышканын үнүн угуп, көлдүн ээси жээкке сүзүп келгенде, мергенчи ташты түртүйүп, анын башын жарып таштайт. Андан мергенчи көлдүн ортосуна сүзүп барып, Алышкага суу толтуруп келет. "Мына аксакал суу. Эми коркпой эле көлгө келсеңер болот. Көлдүн ээси жок башка." "Жардам бергениңе рахмат, балам. Сен болбосоң эмне кылат элем?" Алышка, сен кантип аман калдың?
Биз көлдүн жээгине барып атпайбызбы? Эт жейли деп. Көлдүн жээгине барсаңар, эт толтура. Силердин досуңар көлдүн ээси жатат жээкте чирип. Барып жей бергиле. Бул кыйын абышка го. Кандай дейсиң, я? Кыйын экен аябай. Абышка тоо ээсине жетип, аны суусандырат. Анан ал жерде чөп менен бактар өсө баштайт. Абышка, менин жеримди сактап калганыңа рахмат. Эми мен сага жылкы берем. Айтпадым менен берем деп. Берем. Жылкысын минип алып, Абышка Бози жака жөнөйт. Ай кемпир, мына сен айткан жылкыңды алып келдим, убара болуп. Көрдүм алып келгениңди. А эмнеге Бозиге алып кирдиң? Дагы бир жаткан төшөккө жаткызып койбол жылкыңды. Кемпир, сага бирдеме жагабы? Рахмат, айткан ордуна урушасың мени. Мен ал жактан чыгып кеткен азылагадым. Бир эмергенчи сактап калды. Макул, рахмат чалым сага. Сен жок болсоң эмне кылат элем деп, кемпир аксакалды кучактайт, анан жылкысын минип алып конокко жөнөйт. Карачы салкын, чоң апаң жылкыга секирип минди го, бунун дагы көп жашайт. Ушундай жомок кыргыздардын тоосунда болуптур.